Биздеги эң проблема таза суу да. Бардык райондун жакшынакай жерлеринде бар. Биз 5 гана километр жанаша турабыз районго. Бирок неме жок. Таза суу. Ошол бир эл арыктан баягында тоодон суу түшөт, мал да ичет, адамдар да ичет. Көбү оорулуу да болду. Районго койдум, областка койдум, бол жеткен жок. Анан кийин жердин трансформациясы. Бизде 1000ге жакын түтүн бар. Ошонун 630-у арыз менен 12 жыл болуптур кайрылганда. Адам бери дагы 300 болуптур. Ошондо 936 арыз жатат. 70 гектар жерди бөлүп берген, бирок трансформациясы бүт элек. Ушу биз Алайыр районунда жолдо мына тараза боюнча динамический вестерди койгон. Койгонуна 3 жыл болду. А бирок ол таразалар иштебейт. Перегруз менен болуп ушу оңдогон жолдор бузулуп жатат. Андан кийинкиси көйгөй болсо, мына азыр жаштардын баары жумуш жок деп башка жака мигрант болуп кетишип атат. Эң биринчи алдыңкы маселелерибиз бул таза суу, ичүүчү суу боюнча. Биз райондун борборунда жашагандыктан ал жерде 20 миңге жакын калк жашайт. Бирок суубуздун ошол калкка жетишпегендиги жана ошондой эле сайыз убагынан бери ошол суу түтүктөр тазаланбагандыктан ушул орчунда эң ошо элге көйгөйлүү маселе болуп атат. Ошону биринчи очередь ошону айталы дедик. Биздин мектепти Актан Тыныбек атындагы мектеби мына иштегенине 65 жылдын жүзү болуптур. Бүгүнкү күндө ураган абалда турат. Өтө авариялык абалда турат деп биз ошо тиги чечим чыгарып келди. Мына ошонун негизинде дагы такыр ушу биздин мектепке жылыш болбой салынбай турат. 159 миллионго бөлүндү, бирок жыл сайын 27 жылга бөлүнүп калат экен, 5 миллион сомдон эле бөлүнүп калды. А биздики болсо уже өтө коркунучтуу болуп атат. Жалпы ата-энелердин атынан, мугалимдердин атынан, окуучулардын атынан ушу кол топтоп алып ушу сунуштарды алып келдик. Экинчи маселебиз болсо, бизде суу жок болуп атат. Жерибиздин баары кайрак. Мурда сугат болуп, ушул дайыма жакшынакай өздөштүрүп турган жерлерибиздин баары бүт бартын кайрак жерге айланып калды. Ошол жерлерибизге биз насосту, онарча насостук бөлүгүбүзгө кайра өзүнө самотек деп айтып келдик. Ушу 7,5 километр аралыкта канал нугун буруп берүү боюнча. Негизинен Нарын облусунда эң башкы көйгөйлөр бул жол, андан сырткары ирригация жана жумушсуздук. Бул тууралуу президентке, министрлер кабинетине өзүбүздүн сунушубуз бар. Ошол сунуштарды айтам. Мисалы Нарын облусунун басымдуу бөлүгүн жаштар жашайт, бирок жумуш менен камсыз болушкан эмес. Биз ошол үчүн Нарын облусунда эт, тери, жүн, сүт иштетүүчү завод, фабрикаларды курууну сунуштап жана талап кылып жатабыз. Нарын облусу территориясы жагынан эң чоң аймак болгон менен бир дагы мындай маанилүү ишкана жок. Биз ошол ишканаларды курууну, жаштарды жумуш менен камсыз кылууну суранып жатабыз. Андан сырткары бул ирригация. Бүгүнкү күнү Нарын облусунда суу каналдары республика боюнча эң аз курулган облус болуп саналат. Эгерде биз ирригация тармагын калыбына келтирбесек, жакынкы жылдары дыйкандар түшүм ала албай калышы мүмкүн. Азыр эле тоодон агып түшкөн суулар тартылды. Ал эми арык менен аккан суулар 60% жолдо калып жоготууга учуруп жатат. Бул маселе өтө көйгөйлүү.